Бүгүн мектеп окуучулары арасында илим ойлоп табуу техника аттуу илимий техникалык олимпиаданын облустук түрү өткөзүлдү. Анда Ош облусундагы бардык райондордон мыкты деп тандалган топтор өзүнүн эмгегин облустук турга коюшкан. Негизги максаты жаш мундарды ойлоп табуучулукка, чыгармачылыкка жана жаштар арасында бул кесипке болгон кызыгууну жаратуу болуп саналат. Бул олимпиаданын өзгөчөлүгү бардыгы белгиленген, берилген теманын үстүндө өздөрүнүн инженердик техникалык билимдеринин үстүндө бүгүнкү күнү роботтун байгени белгилүү бир жерге жылдырып берүү оюн автоматынын моделин иштеп чыгып жасап келип отурушат. Өздөрүнүн иштерин азыр командалар коргоп жатышат. Робототехника боюнча мелдешке 60га жакын окуучу катышып, алар 4 адамдан турган тайпа болуп бөлүнгөн. Бул багытка кызыккан жаштардын саны жылдан жылга өсүп барат. Учур техникалык мыктылыкты талап кылып турганда балдарды мектептен сырткары иримдерге берүү туура болот дейт адистер. Анткени техника иримдерин балага тийгизген оң таасирлери көп. Алсак колунун моторикасын өөрчүтүп, ойлонуу системасын жакшыртат. Азыркы күндө ушул инженердик техникалык билим биздин өлкөдө эң ушундай заман талабы болуп жатат. Кызыккан балдар аябай көп. Биз Алтын Түйүн улуттук инженердик техникалык академиясынын Ош облусундагы филиалы уюштуруп жатат бүгүнкү күнү облустук түрдө. Ушул филиалда 336 окуучубуз бар, бирок дагы ушул иримдерге келип окуйм деген балдар көп, кезекте турушат. Бул балдар көбүнчө инженердик техникалык билимге көбүрөөк басым жасап, азыркы күндө техникалык билим керек болуп атат. Ошондуктан жаш мектеп жашындагы окуучулар көбүрөөк көңүл бөлүп, кызыгып келип атышат. Ош облусунун райондорунан келген балдар роботтун жардамында байгени бир жерден экинчи аймакка жылдыруу оюн аппаратын жасоо жана Кыргызстандын аймактарын өнүктүрүү үчүн автоунаа жолдорун келечектүү кадамдарын иштеп чыгуу багытындагы өзүнүн докладдары жана макеттери менен келген. Биздин жасаган ишибиз бул лифт робот. Бул өзүнчө функциялары менен байланыштуу. Буну биз Arduino менен же болбосо Lego менен жасаганбыз. Бул жерде биз мынтип иштетебиз. Бул жерде биз бул жердеги адамдын байгесине карап биз очко беребиз. Очко бергенде бул жерде очкосуна карап, акчасына карап ойнотсок болот. Биз 4 жылдан бери катышабыз. Негизинен бул жерден областтан бирди алып республикага барганбыз. Мен даже Японияга чейин барып келгем. Буну биз бир айдын ичинде жасап бүттүк. Себеп дегенде бизде буга жасаганы опутубуз көп болгон үчүн бир айдын ичинде толук жасап бүттүк. Биз 7 класстын окуучуларыбыз. Бул туннелдин эң жасашыбыздын максаты убакыт үнөмдүү, жол аралыкты кырсыстарына азайтуу, адамдардын ден соолуктарына пайда келтирүү. Мисалга, биз кече гана ушул тоошуну ашып келдик. Бизге ошондо 1,5 саатта ашып өттүк да. Эгер биз туннелди курган болсок, биз 40 минутта үнөмдөгөн болот экенбиз. Неге дегенде биз бул туннелди 20 минут же болбосо жарым саатта эле туннел курулган болсо өтөбүз. Бул проекттин максаты жол тыгындарын азайтуу, пробкаларды азайтып, электричество аркылуу иштейт. Бул асма жол. Форекстен жасаганбыз. Мунун максаты пробканы азайтып, жаратылышка пайда алып келүү. Бул газ аркылуу да, бензин аркылуу да иштебейт. Бул электр аркылуу иштегендиктен адамдарга көп пайда келет. Түн болот, түн болгондо өзү жанат, күндүз болсо өзү өчүп калат. Эгерде свет өчүп калган болсо, күн энергиясы аркылуу иштейт. Облуста уюштурулган робототехника олимпиадасынан жеңгендер республикалык мелдешке катышууга жолдомо алышат. Асылбек Тагайбек уулу, Азам Бузриков, Ош жаңылыктары.